мектепте каникулга чыкканда биз мындай эмгек лагерге чыгат элек. Тайгараев совхоз бар эле. Ушул классташтар менен чогуу кыздар менен балдар менен чогулуп, анан эмгек лагерге барганда ал жерде түнөйсүң, ал жерде жашайсың, ал жерде тамактанасың, ал жерде чогуу жүрөсүң. Ошол жерде анан баары билинет да, ким кандай экен билинип калат да. Мектепте анча билинбейт, эртең келесиң, жакшынакай кийинип келесиң, жакшынакай кетесиң. Биринчи дискотекалар болот, биринчи сүйүүлөр болот, биринчи кыздарга берген гүлдөрүң болот экен. Ошол жерде баягы эсте кала турган бир күндөрдүн бири деп эсептейм да. Я с вами тоже выпью. Если реакция произойдет, будешь ты виноват. А может, минут 15 подождем? Попозже, что ли, да? Я с вами выпью тоже. О, нормально кумыс. Мен биринчи буларга келгенде спорт зал бар. Ана спорт залга барсам, ал жерде акча жетпей аткан кишине, акчанын ичине жардам берип, анан айттым. Биринчи ноябрга бүтүрбөсөңөр, анда мага ушу кайра акчаны бересиңер базар деп. Ошону корккондон бүтүрүштү окшойт да. Сіздерге чоң рахмат, Кудай колдосун, дайыма жакшылыктар болсун. Сен да Кудай колдосун. Эл колдосун. Кудай караңыз. Өзүң көргөндөй эле элдин бейли, ынтымагы дагы ошондой эле. Бизге азыр айыл жергесинин светтин киловатты 700 эмес, бир 1200-1300 условия коюп берсе жакшы да. Ага чейин 70тен адам нар жагы 2 сом 20 тыйын да. 700 киловаттан нар жагы кыйыныраак болуп атат. Мына мен кече Москвага келдим. Москвада айттылар, барчы өзүңөрдө. Биз силерди карабайбыз, биз силерге бердик акчаны, фонд. Мына өзүңөр өнүп күлө деп өздөрү айтып атышат. Ошого бул жерде биринчи бул тартип керек, стабилдүүлүк керек, анан элдин ынтымагы керек, анан ким келсе таза иштеш керек. Элдин арасы менен чогуу жүрүп, ошол жерден чогуу көтөрүлбөсөк болбой калат, башка жол жок. Азыр кабинетте отуруш болду, жок. Ага заман бүттү, заман бүттү. Ишиңерде ийгилик болсун ар дайым, элибизде тынччылык болсун. Сен Бакыт Төрөбаевди бул биринчи жолу көрүп аткан жокпуз. Буга чейин таанышып, буга чейин мына айылдарга көп жардамдарды берип келген бул киши. Кудай буюрса дагы жакшы жардамдарды берет деген үмүттөбүз. Силердин оюңар боюнча биздин болочок президентибиз кандай болушу керек? Элдин кишиси болсо, ошол бизге туруп, элди бактап, элди сыйлаган, элди түшүнгөн, карапайым элдин акчасын жиберген кишилер келсе президентке ошондой чакырып алайын. Мен кире берейин. Сиз кире бериңиз. Мен Бакыт Эргешевич менен таанышмын. Эми бул кишиге доступный адам да, мында кармаласаң болот, сүйлөшсөң болот. Адамгерчилиги өтө эле чоң адам. Мына сен мындай кызматкерсиң, сен жөнөкөй адамсың деп бөлбөйт. Бул ар бир адамдын ушундай таза айткан эмесин, сөзүн угуп, ушунчалык баа берет. Митинг менен, революция менен, кандай бир башка менен болбойт. Таза шайлоо менен, таза бийлик тап келсек, таза жумуш болот. Сиздерне ынтымак каалайбыз. Депутаттарыбыз келип атат, эми ошолор элдин үмүтүн актап, керегине жарап, тынччылык болсун. Кыргызстандын жүзүнө Казакстан ысыксын. Соғыс училищеде окуганда эң негизги оор бул кезек бул эртең менен болчу 6:00-да туруш керек эле. Ушунча үйрөнүп калганбыз. Саат 6:00-да
рота подъем деп кырат. Бизде ушундай үйрөнүп калганбыз. 5:55-те көздөр өзү ачылат эле. 5:55-те. 5:55-те көзүн ачканда анан рота подъем кыра эле экен деп чалкасына жатып дагы бир уктап алайынчы деп турганда анан рота подъем деп кырат эле. Ал эң оор баягы канча 15 жашта, 14-15 жашта болгонбузда. Мына ушул кездеги ушундай уйкуга аябай. Азырчы ушул маалда саат канчада турасыз эртеменки иш күндөрү жана дем алыш күндөрү? Мен саат биринчи күндөн баштап 5-күнгө чейин мен саат 6-да турам. Эрте жатам. Жакшы. Мындан оштойсуздар. Бул жакта дагы? Келиңиздер. Кенен караңыз. Канандан караңыздар. Жолың ачык болсун. Ушу жакшы иштеп бизге ушу расчуон турсаң болду балам. Мен ошону каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эли журтубуз тынччылыкта жашасын деп ушул максатта, ушул тилекте эл Кудай болду. Жакшы каалоо тилектерди айтып кетип атасыңар. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Ар дайыма сиздердин колдоо, ар дайыма үгүттөө, ар дайыма бир мындай дем берип мен сезип атам. Бул сезимдер дайыма мен жанымда, мен жүрөгүмдө келип жүрөт дайыма. Ушул айтып атканыңдын бардығын атқарышқа өзіңдің әрекетің. Алла şu әрекетіңе берекет беріп, ел қызматыны өзіңдің қызықшылығын жоғары қойғаныңа Алла разы болсын. Өзüm balam. O ne kadar? Bu nerede orta Gelecekteki Boloçok'ta bola turgan prezident Bakıt Törebayev geldi buna. Şu жердің kulunu oladı. 25 yıldan beri Ergeç Törebayev prezident oldu. Balası buna Bakıt hem prezidentliğe koyup otadı. El menen gana işleşip otadı da bular. Bular Жогоржак бийликти башканы ойлобой эл менен иштедилер, мына эл шуну жакшы көрүшөт. Эрке бала болчу Бакыт кичинекейинде. Раматуллык майы абдан эрке болчу, анан ушу Мария эжени отургуза койчу эмес, бияка кеттик деп анан ой менен болчу. Эже абдан жакшы аял киши эле. Өмүрү кыска экен, ушу балдардын жакшылыктарын көрөрдө кете берди. Бакыт мектепте абдан жакшы окучу, жакшы бүткөн. Өзүнүн айылдан бүткөн акыркычылы. Анан эми байгыл шыгы бар экен, билими бар экен, таланты бар экен. Бул балабыз ушул айылыбыздагы башы көрүнгөн, атасынан кийинки элге кайрылган, элге күйүнгөн. Мен бул жерде Жалалатта өстүм. Ош, Жалалат, Бишкек чүйдө заводдорду куруп келдим. Мына кадрларды өстүрүп келдим. Кадрларды өстүрүп келетам. Менин Кыргызстаным, менин кооз тоолорум, менин таза сууларым, менин мына жакшынакай жаштар, муга жаштар инилерим, менин аксакалдарым, менин туугандарым кандай болот келечекте? Менин Кыргызстаным өнүгөбү, жөнүкпөйбү? Менин Кыргызстаным же бул картадан жок болуп кетеби? Же мен Кыргызстаныман мигрант болуп башка мамлекетке кетип калабы деген аябай көп суроолор менде болду. Мен терең ойлондум. Башка мамлекеттин башчылары менен сүйлөшө аламбы? Башка элдер менен сүйлөшө аламбы? Кыргызстандын ичиндеги элдин арасында ынтымакты алып келе аламбы? Улут арасында ынтымакты алып келе аламбы? Өнүктүрө аламбы деген суроолорду бердим. Анткени ал кызмат өтө чоң жоопкерчилик. Ana, mına gel. Gel, atın kim? Ha? Altında mına bul jakты кара. Экөөбүз селфи түшөбүз. Я всегда хочу быть преподавателем для молодежи. Я хочу поделиться своим опытом. Что сейчас я вижу иногда молодежь, которая хочет сразу стать депутатом. Да? Но я вам скажу,
лучше пройти какой-то жизненный опыт, это или пусть это в бизнесе будет, или пусть это будет каким-то медиком, или государственным служащим, или муниципальным служащим, да? Сначала эти этапы надо пройти, потом стать политиком. МТСтің ашылышы біздің еліміз үшін, жеріміз үшін өте чоң бұл қайда жақсы іштер, алғылықты іштер болып жатады да. Біз абдан разымыз, бұға дағы бір жол айтамын. Елімізге өте чоң салым қосылды. Ел ушуну қалап тұрат еле. Бұл башқа баяғындай саясатчыларға оқшоп, мындай бір құрылай сөзді айту уадаларды беріп кету саясатчыларға оқшоостан, бұл Бақыт Ергешевич өзінің айтқан уадасында тұрып, атқарып, мына аз ғана уақыттың ішінде қанчалаған МТСтерді ашып, елдің, айыл жерінде жашаған елдің көйгөйүнү жеңилдетип атат. Я иду на выборы, чтобы действительно изменить страну, изменить отношение государства к людям, изменить отношение человека, как он относится к государству. Вот это я хочу изменить. Я хочу, чтобы стали дороги хорошие, да? Качественные. Я хочу, чтобы было образование качественное, медицина, чтобы была качественная. Вот это я хочу. Я хочу, чтобы судебная система, она была реально справедливая система, которая и государство, и человек, он не страдал от неправильного решения. Первое — это команда, потому что один человек, он как бы руководит, но всей страной и всеми как бы направлениями будет командовать, это будет команда. Что происходит в регионах, что происходит на улицах, что происходит в медицине, что происходит в образовании. Вот это первое — это команда. У нас команда сейчас собирается, достаточно очень молодая команда, амбициозная команда. И я думаю, что сможем выполнить все наши обещания и программы. Бақыт Ергешевичте бирөөдөн алсам деген нерсе жок, урматтуу туугандар. Бул таза инсан. Себеби дегенде ушул мээнетке өзүнүн күчү менен жеткен да. Эми максат азыр өзүңөр билип атасыңар, ушул элибизде стабилдүүлүк болсун, тынччылык болсун, элибиз, бала чакабыз, неберелерибиз жакшы жашасын, жакшы адамдар келсин, жакшы президентибиз келсин. Болочок президент элим, жерим деген патриоттук сезим күчтүү, эл үчүн иштеген президент керек, таза президент. Президенттик шайлоого талапкер Бақыт Ергешев Төрөбаевга берсек. Урматтуу коллегалар, мен бул жерде сүйлөп аткан чын жүрөктөн сүйлөп атам. Чын жүрөктөн. Мен президенттикке барам деп ойноп, жыргап ага барган жокмун. Мен резиденцияны жабабыз, ал президенциясы болбойт ал. Мен жашаган үйүм, сиздер жашаган үйдө мен дагы жашайм. Сиздер баскан көчөдө мен басам. Сиздер ичкен сууну мен да ушул сууну ичем. Сиздер жеген тамакты мен да тамак жейм. Анткени биздин Кыргызстаныбыз баткакка кирип кетти. Ошо баткакка чогуу мен өзүм терс өтүп кийип, чогуу бака кирип Кыргызстанды көтөрүш керекпиз. Акча бар, туура колдонуш керек, туура иштетиш керек деген ойдомун. Мына Кыргыз Орус фонду бар, $500 миллион бар бюджети. Ошо Кыргыз Орус фонддон акчаны бирөөңөр алдыңарбы? Бирөөңөр албадыңар. Анткени сиздер элиталык коомго кирбейсиңер. Кимде колунда бар, кимде мүлкү бар, кимде $1 миллион акчасы бар, ошол кредит алат. Бул туурабы? Туура эмес бул. Бул жерде мына Өнүгүү прогресс фракциядан шаардын кеңештин депутаттары бар бул жерде, мына жалаң жаштар, мына Апсайып бар бул жерде, Нурбектер бар бул жерде. Булар мына ушулар элден чыккан балдар, карапайым айылдан чыккан жигиттер. Мен сиздерге сөз берем. Бир туугандарымды мен бийликке алып келбейм.
Құдай сөңімді билікке алып келмейін. Бірінші экономиканы көтереміз. Экономиканы көтеріп, емне болады? Шекараны жақшынақай бекен қыламыз. Өзбекстан менен сода мамиле қыламыз. Сода мамиле өніктіріш керек. Қазақстан менен сода мамиле қыламыз. Тажикстан менен сода мамиле қыламыз. Біз армияны күчетеміз, урматтуу ағайын-туғандар. Аймақтарды көтереміз. Аймақ қачан біздің аймақ күшті болса, ошында Қырғызстан күшті болады. Игіліктің үстінде, жеңіштің үстінде жүргілі. Ардайымы башыларды биік көтерділі. Анткени мен Бақыт Төрөбаев еш қачан мен елдің ақшасын ұрлаған жоқпын. Еш қачан біреуінің мүлкін алған емесмін.